Гусул алып жатканда ниет кылганда эмне деп айтыш керек? Туугандар, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн тазаланууну ниет кылат да. Гусулдан тазаланууну ниет кылат. Тазаланып ибадат кылам, намаз окуйм деп. Мен сиздин иштериңизге ийгилик, эки дүйнөдө бактылуу каалайм. Анан уулдарым Максат, Ильяс, Омар, Адилет, кыздарым Мадина, Наима дуа кылып коюңузчу. Алла Таалам баарын ыймандуу, кары, алым, жакшы адамдардан, ата-энелерине күйүмдүүлөрдөн кылсын. Амин. Буюрса жакында балалуу болобуз. Эгер уул болсо Али, же кыз болсо Айлин деп ысым ыйгарсак деп атканбыз, болобу? Мааниси жакшы болобу? Уул болсо Али деп болот. Hazreti Ali разияллаху атынан Айлин деген билбейт экенби? Кыздар, кыз балага Айлин деген ат билбейт экен. Устаз түшүндө өлгөн адамды тирүү көрсө эмне кылуу керек? Өмүрүңүз узун болот экен деп койбору? Эч немеси жок. Устаз аялдарда даватка чыкса болот. Шариаттын толук талаптарына ылайык махрам менен. Сизди дайыма угуп келем, 3 балам бар, мага дуа кылып коюңузчу. Аялдык бакыт керек. Алла Таалам иншалла бактылуу кылсын. Жараткан Алла Таалам бакытты амалга койгон. Ким эле амал кылса, жаратканым ошо амал аркылуу сөзсүз бактылыкту берет. Сүрөт тарткан болбойт дейт го. Ошондо жандууларды эле тарткан болбойт да, же вообще сүрөт тартпаш керекпи? Жок. Тарта бериңиз муну. Алатоону ким тартат анан? Ысык көлдү ким тартат дейт. Мына күздүн кара, күз кандай чырайлуу. Жарымы сапсары, жарымы оранжевый. Аллаху акбар. Алланын түстөгөндөрү кандай, Жаз өзүнчө кооз, күз өзүнчө кооз, кыш өзүнчө кооз. Тартыңыз, эчтеке болбойт. Биздеги тыюу салынганы адамдын өңү башын, көз, мурунуна карап туруп. Ошондор айвандарды дагы ошондой. Бетин, көзүн мындай чагып. Ошолор тыюу салынган. А так мындай тартса болот.